Бишкекте блокпосттор алынабы? Алынса качан алынат? İçindeki. Кожокбаев, жооп берейинби? Рұқсат болса мен жооп берейин. Урматтуу Дастан Далайбаевич, өзүңүз билгендей, урматтуу президент Сооронбай Шариповичтин указында ал боюнча айтылган 1 майдын бүгүн түнү 30-на 1 майга караганы саат 12 түнкүдөн баштап блокпосттордун баары алынат дагы жалаң жөө жана автопатрулдар калат. Анда электрондук пропуск эмне кыласыңар? Вот мисалы эртеңден баштап таксисттер иштеп баштайт. Электрондук пропуск 8000 таксисттер кантип алышат? Азыр шаардын коменданты жооп берет. Кандай? Шаардын коменданты жооп берет. Дастан Далайбаевич, сиз туура айтып атасыз. Бүгүн эле өкмөттө жыйын болгон. Ошондой эле алгоритм түзүлгөн. Именно баягы берилген мурун патент негизинде биз ошону бүт текшерип туруп, экинчиден кандай алар санитардык эпидемиологик нормаларга сактап, талаптарды аткарып туруп, ошондой негизинде биз аларга электрондук уруксат беребиз. Именно на вид деятельности. Именно по движению Бишкектин ичинде. Жок, жетишпейт да кантип электрондук пропускту алат? Блокпосттор болбосо, какой смысл в электронных тогда пропусках? Вы мне скажите. Мы должны отследить количество автомобилей, занимающихся... Но они же не успеют, вы же сами понимаете, как столько людей завтра, 120 тысяч, вот премьер-министр говорит, 120 тысяч человек с завтрашнего дня начнут работать. Электронная система на одну заявку уходит буквально полминуты, 30 секунд. И вы всем дадите. Кто будет подпадать под требования системы, будет одобряться. Ну, бұл тура емес та, урматтуу Мухаммед Дүшкевич. Бир чечим чыгарасыңар, уруксатты берип. Экинчи чечим нелогичный болуп атат да. Мисалы ошол эле жеке менчик нотариустар иштеп баштайт, а адвокаттар, юристтер эмнеге иштебейт? СТОлор иштейт, авторынок иштебейт. Дастан Далайбаевич, адвокаттар иштейт, нотариус менен адвокат иштейт. Эми бул жерде баарыбыз түшүнүшүбүз керек да, бул эми анча кыйынчылык болот, баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул электрондук жанагыдай өткөрмөлөрдү бергенге азыр 2 күндөн бери иштеп атышат. Бизнесмендер өзлөрү кайрылып атат. Анан кыйынчылык болсо ошол жерде чечебиз бардыгын тең. Мына чоң группа иштеп атат. Комендант баш болуп, биздин вице-премьерибиз Асрандиев баш болуп, мэр, акимдер, салык кызматы, экотех инспекция баары бирге ошол жерде иштеп атышат. Ушул именно жанагындай пропускту ылдамдатуу боюнча.